Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде 11 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Премьер-министр Жалал-Абад облусуна иш сапары менен барат. Сабагын калтырган окуучулар көзөмөлгө алынат. Туркиядагы Чыңгыз Айтматов тууралуу макалалар жыйнагы жарык көрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов 11-12 сентябрь күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Жалал-Абад облусуна барат. Өкмөт башчы Жалал-Абад облусундагы жумушчу сапарынын алкагында Чаткал, Алабука жана Аксы райондорундагы социалдык объектилердин курулушу, ички жолдорду реконструкциялоо, ирригациялык объектилерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат. Ошондой эле кайра иштетүүчү ишканалардын ишмердүүлүгү менен дагы таанышып келмекчи. Адвокат Канат Хасановдун экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин жана коронавирустун жайылышын токтотууга жооптуу болгон кызматкерлердин үстүнөн жазган арызы өндүрүшкө алынды. Бул тууралуу адвокат өзү соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Бир күн мурун ал башкы прокуратурадан кат алган болчу. Документтен факты бирдиктүү реестрде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча катталган. Иш каржы полициясынын тергөө бөлүмү тарабынан каралат. Мындан тышкары Саламаттык сактоо министрлигинин айрым кызмат адамдарына Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексиндеги коррупция беренеси менен иши катталган. Эске салсак, буга чейин Канат Хасанов Кыргызстандын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитовго арыз менен кайрылган. Ал пневмония жана коронавирус эпидемиясынын кесепеттерин жоюу учурундагы мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана башка кызмат адамдары шалаакылык көрсөткөндүктөн алар жазаланышы керек деп эсептээрин билдирген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Ош облусунда саясий партиялардын үгүт материалдарын жок кылган факты катталды деп билдиришүүдө. Маалыматка караганда окуя Араван айылында болгон. Учурда милиция кызматкерлери жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Милиция жарандарга кылмыш жаза кодексинин 266 жана 210 беренеси жана ошондой эле мыйзам бузуулар жөнүндө кодексинин 48 беренесине ылайык жоопко тартылаарын эскертет. Ал эми айып бул 7000 сомдон 300 000 сомго чейин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин пара талап кылууга шек саналып кармалган кызматкери жумуштан бошотулду. УКМКнын берген маалыматына караганда, ал 4 сентябрда $1000 пара алып жатканда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы менен УКМКнын ички коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага ылайык аталган кызматкерге кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси боюнча иш козголуп, ал кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Аталган кылмыш иши башкы прокуратура, УКМК жана Финпол жетекчилигинин жеке көзөмөлүнө алынганы кошумчаланды. Бишкектеги ВЭФА соода борборунда иштеген ижарачылар 1 май райондук сотунун имаратты камакка коюу тууралуу чечимине нааразычылык билдирип чыгышты. Ишкерлер 10 сентябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликтен ижарачылардын укуктарын коргоп берүүнү өтүнүштү. Алардын айтуусунда соода борборунда 160тан ашык ижарачы бар. Анда 1000ден ашык адам иштеп жан багат. Ал эми соода борборунун юристи Людмила Горлова соттун чечиминен ишкерлер ижарачылардагы зыян тарта турганын айтып чыкты. ВЭФА соода борборуна ээлик кылган Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коому Түрк өкмөтүнө караштуу Өзгүн иншаат компаниясы менен 3 жылдан бери соттошуп келет. Талаш Бишкектин 1 май райондук сотунда 3-чү айлампада каралууда. Быйыл 7 сентябрда райондук сот ВЭФА борборунун имаратын камакка коюп, Аруу Жылдыз компаниясына борбордогу кыймылсыз мүлктү колдонууга тыюу салган. Түркиялык Өзгүн иншаат компаниясы 2016 жылкы соода борборду алды-сатты келишими мыйзам бузуу менен түзүлгөнүн билдирип келет. Түндүк электр мекемесинин маалымат кызматы билдиргени боюнча абоненттерден ишканага төлөнө элек карызынын жалпы суммасы 500 миллион 600 000 сомду чапчыйт. 1 миллион сомдон ашык карыз бар ишканалардын тизмесине Бишкек жарык муниципалдык ишканасы 22 миллион, Мамлекеттик имараттар департаменти 6 миллион, Бишкек троллейбустук башкармалыгы 1 миллион 800 000 сом, Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын мекемеси 2 миллион 600 000 сом, Улуттук хирургия борбору 2,5 миллион,
Спорттук шаймандарды жана спорттук камсыздоо башкармалыгы мамлекеттик мекемеси 2 миллион 300 000 сом. Учкон ачык акционердик коому 2 миллион. Бета иншаат жабык акционердик коому 1 миллион 900 000 сом. Кыргыз мебель ачык акционердик коому 1 миллион 600 000 сом. Орок кыш заводу ЖЧКсы 1 миллион 200 000 сом. Жана ошондой эле Орок кыш заводу ЖЧКсы 1 миллион 200 000 сом карызы менен кирет. Электр энергиясын бөлүштүрүүчү компания кардарлардын бересесинен кутулууга чакырат. Эгерде карыздар 14-сентябрга чейин төлөнбөсө, ишканалардын жарыгы өчүрүлөрү эскертилди. Бийлик өкүлдөрү жана милиция кызматкерлери онлайн окуунун ордуна башка иштер менен алектенип жүргөн балдарды аныктоо боюнча иш жүргүзөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Министрликтен билдиргендей, мектеп жашындагы балдар жүргөн коомдук жайлар, базар, короо жайларда атайын текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик органдар ата-энелер балдардын онлайн режиминде билим алууга канчалык үндөгөнүн аныкташмакчы. Бийлик ошондой эле жашоо шартына байланыштуу балдардын аралыктан окутуу үчүн смартфон сыналгы менен камсыз кыла албаган үй-бүлөлөрдү да аныктайт. Министрлик көп балалуу үй-бүлөлөргө материалдык жардам, сезондук кийимдер, азык-түлүк жана канцелярдык буюм тыйымдар берилгенин билдирген. Кыргызстанда мындай иш-чараларды өткөрүүгө 2000ден ашык милиция, 1000ден ашык социалдык педагогдор, психологдор, жалпы билим берүү уюмдарынын балдар иштери боюнча комиссиясынын социалдык коргоо жана саламаттык сактоо органдарынын өкүлдөрү тартылган. Республикалык штабтын билдиргенине караганда, өлкө боюнча коронавирус илдетин жуктуруп алгандардын жалпы саны 44 761 жетти. Акыркы сутка ичинде жаңы 77 учур катталды. Ал эми облустар боюнча ала келгенде Бишкекте 17, Ош шаарында 3, Ош облусу боюнча 9, Баткен аймагында 19, Жалал Абад жергесинде 13, Нарын облусунда 1, Талас облусунда 1, Чүй өрөөнүндө 5, ал эми Ысык көл облусунда 9 учур катталган. Туркияда Чыңгыз Айтматов тууралуу макалалар жыйнагы жарык көрдү. Жыйнакта 2 томдук китепке 23 өлкөдөн 98 тилчи адабиятчынын макалалары кирди. Анын ичинде кыргызстандык авторлордун 52 макаласы бар. Адабиятчы окумуштуу Абдыллажан Акматалиев берген маалыматы боюнча, бул долбоор 2018-жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата пландалган. Китепке Айтматовду изилдөөчүлөрдүн эмгектери кирди. Түрк тилинде чыккан жыйнакка Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баш сөз жазып беришкен. Китептин чыгышына түрк тилине которулушуна Туркиянын маданият ишмерлери Омер Эрдоган жана Мустафа Караш, ошондой эле Мустафа Акбаш салым кошкон болчу. Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту китептин бет ачарын Бишкекте 10-сентябрда Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги менен чогуу өткөрдү. Орусиялык алып баруучу Артур Цветков моралдык чыгым катары алып баруучу Асол Молдохматовадан компенсация катары миллион өндүргүсү келет. Алып баруучу Асол Молдохматова аны улутчул деп, кыргыз элин ага каршы койгондугу үчүн жана башка чагымчылдарга үлгү көрсөтүү үчүн аны сотко берем деген пикирин Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Эске салсак, 11-августта Москва шаарындагы ресторандардын биринде орус шоу-бизнес өкүлү менен аталган ресторанда иштеген кыргыз жаранынын ортосунда чыр чыккан. Бул окуя боюнча бир нече кыргыз шоу өкүлдөрү өз ойлорун билдирип, ынтымакка чакырышкан. Арасында Асол Молдохматова дагы бар эле. Кыргызстан партиясы жеке фермерлер менен кооперативдерди бириктирүүнү сунуштайт. Анткени өлкө агрардык мамлекет болгону менен айыл чарба тармагынын азыркы абалы замандын талабына жооп бербейт. Союздун кулашы менен айыл чарба багытындагы жерлер жеке менчикке берилген. Чарба продукцияларынын негизги өндүрүүчүлөрү жеке фермердик чарбалар жана майда чарбалар. Алар жалпы айыл чарба продукцияларынын 98,4%-ын өндүрөт. Ал эми мамлекеттик чарбалардын үлүшүнө 1,6% туура келет. Айыл жерлеринде өлкө калкынын 3/2 бөлүгү жашайт. Бирок айыл чарбасында эмгектенген бир адам 13 гана адамга жете турган продукция өндүрө алат. Башкача айтканда, эмгектин өндүрүмдүүлүгү аз. 2018-жылы айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн 2,5 миллиарддан ашык сом бөлүнгөнүнө карабай, өндүрүлгөн азыктар экспортко кетпей келет.
Мунун башкы себеби чарбалардын өтө майда болуп жаткандыгы. Практика көрсөткөндөй, майда чарбалар технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгү жоктугунан кол эмгеги менен гана чектелип жатышат. Мындан улам алардын өндүрүмдүүлүгү жана кирешеси аз болуп, айыл чарба тармагын өнүгүүсүнө түрткү боло албай жатышат. Фермерлер өндүргөн продукциялар өздүк керектөөдөн ашпайт. Албетте, бул айыл чарбасынын экономиканын өсүшүнө тийгизген таасирин азайтат. Кыргызстан партиясы төмөнкүлөргө көңүл буруп, майда чарбаларды бириктирген ассоциация, кооператив жана башка уюмдарды түзүүнү сунуштайт. Алардын сунушу менен мамлекет дыйкандарды иш жүргүзүүдө колдоо үчүн мамлекет аларга субсидия же жеңилдетилген насыялоонун жаңы механизмин иштеп чыгат. Алар Айыл чарба министрлигинин ишин эффективдүү аткаруусун талап кылып, аймактарды сууга суусу менен өз убагында камсыз кылууну жана ирригациялык инфраструктураны курууну тездетүүнү көзөмөлдөйт. Биз айыл чарбасын өнүктүрө турган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп, кошумча инвестицияларды тартуу жана илимий методдорду колдонушуна басым жасайбыз деп билдирет маалыматта. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.